Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2019 жылы чыккан коркунучтуу жумуш аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз кылмышкерлерди аңдайбыз деп ашканада калп эле тамак жасамыш болушуп, бирок алар жасаган тамак өтө даамдуу болуп, кардарлар көбөйүп ашкананын аты чыга баштайт. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар акырындан баштай берели. Дарыгерлердин айтымында оорунун көпчүлүгү туура эмес ой жүгүртүп капалануудан жана туура эмес тамактануудан пайда болот экен. Бирок биздин катталуучуларыбыз бул эки маселенин бирөөсүн чечип коюшту. Анткени алар ар дайым Санчо Бей каналындагы кызыктуу тасмаларды көрүп көңүлдөрү көтөрүлүп, ой жүгүртүүсү мыктыланып эргүү алып жатса керек. Экинчи маселе боюнча туура тамактануу жөнүндө сизге жардам көрсөтөм деген адамдар бар. Андыктан биз айта турган байланыш сандарды сөзсүз жазып алыңыз. Анткени тууганыбызга коңгуроо кылып буйрутма берсеңиз, жаратуучубуздун аты эскерилип адалдалып союлган ойдун тилин бышырып, өтө даамдуу жана пайдалуу абалда сизге салып жиберет. Андыктан кереметтүү кыргыз жеринин кайсы бурчунда болбоңуз эч коркпой буйрутма бере бериңиз. Болгону дарегиңизди эле так айтып койсоңуз ылдам экспресске салып көз ачып жумганча жеткирип берет. Тасманын башында бир топ адамдар кумар оюнун ойноп олтурушкан. Алардын арасында Хван Дон деген бала баңгизаттарды сатып өзү дагы колдонуп, сүйлөшүп олтурушкан кезде эле сыртта тарактаган үндөр чыга баштайт. Анда бирөөсү терезени ачса, ал жерге жип менен асылып тергөөчү кыз келиптир. Көрсө тергөөчүлөр Хван Донду жашыруун кармайбыз деп, бирок өздөрү түшкөн жипти башкара алышпай, терезеге туш келе албай, такыр эле кире албай коюшат. Анда Хван Дон тескерисинче өзү терезеден секирип жерге түшүп калып, андан нары качып, капитан Ко дагы жибин жакшы башкара албай, бирок жерге түшкөнгө аракет кылып өтө катуу түшүп калат. Ошентип ал жерге келгендер чогулуп алып эле Хван Донду кубалап жөнөшөт. Тебе не GTA, придурок! Анда кылмышкер көчөдөгү бир аялдын унаасын алып качайын десе, ал аял тескерисинче Хван Дондун өзүн тоглото чаап кетип калат. Бир кезде качып бара жаткан Хван Донду тергөөчүлөрдүн бири шайтан арабасы менен жыга сүзүп, колун кишендейин деп калган кезде аны дагы токтоттургуч менен тартырып салат. Бирок кылмышкер андан нары көпкө кача алган жок. Анткени аны көчөдөгү унаалардын бири сүзүп кетип, жолдо унаа кырсыктары башталып, дээрлик 15 унаа бири-бирин сүзүп, 16-чысы атайлап эле сүзүп салат. Анткени камсыздандыруу ишканасы кырсык болгондугу үчүн акча төлөп бермек. Бирок алардын башчысы чыкып тизип алып урушуп, силер бир кичинекей кылмышкерди кармайбыз деп 15 унааны талкаладыңар. Силерден караганда унаанын айдоочусу болгон аял жакшы иш кылгандай. Деги колуңардан бир нерсе келеби, буга чейин деле бир жакшы кылмыш иштин бетин ача албадыңар. Сен болсо капитан Ко, капитан боюнча жүрө бериштен уялбадыңбы? Сенден жаштар аракет кылып көтөрүлүп кетти. Сен болсо дагы деле жүрөсүң, ке көзүмө көрүнбөй кеткилечи деп аларды чыгарып жиберет. Выше голову. Стол разглядываю, красивый. Капитан Ко бир кезде кесиптештеринин бири менен сүйлөшүп олтурса, ал каарманыбызга өзүнүн сунушун айтат. Шаарда Моба деген баңгизат сатуучу кылмышкерлерди билесиң. Ал бирок өлкөдөн чыгып кеткен, анын оң колу Хонгтагы түрмөгө түшкөн болчу. Бирок жакында эле Хонг түрмөдөн чыгып адамдарды чогулта баштаптыр. Демек Моба кайрадан келет окшойт. Сага сунушум аларды аңдып Мобаны түрмөгө камашың керек. Биз болсо оң колу Хонгту кармайбыз десе, каарманыбыз дароо эле көнүп, ошол күндөн баштап кылмышкерлер жайгашкан аймакты кайтара башташат. Бирок алар күнү-түнү турса деле ал жакта эч кандай кыймыл болбой, каармандарыбыз чарчап дагы калышып, каармандарыбыздын бири дүрүү менен карап жатса, аялдардын бири мени карап жатат окшойт деп ойлоп калат. Ошентип ал дароо эле тартип сакчыларды чакырып, жашыруун отурган каармандарыбызды кармап берип, алар эмне кылышын билбей, аял кирип кеткенден кийин гана өздөрүнүн тергөөчү экендигин айтышат. Ошентип дагы деле аңдуусун уланткан каармандарыбыз ал жерде тоок нетин саткан ашканага киришип, аңдып олтурганча кайра тоок нетин жей берип, чарчап деле чыгышты окшойт. Бир кезде жанагы каармандарыбыз карап олтурган имаратка түшүнүксүз адам келет. Бирок каармандарыбыз Мобанын жүзүн көрбөгөндөн ал ошол кылмышкерби же ал эмеспи так билишпей, мындан нары кандай кыймыл кылабыз деп олтуруп калышса, ашкананын ээси сөзгө аралашып калат. Мен силерге бүгүн тоок нетин бекер берейин. Анткени бүгүн акыркы жумуш күнүм, бул ашкананы сатайын деп жатам. Ишим жакшы жүрүшпөй, соода деле болбой калды. Силер 2 күндөн бери келип жатасыңар, башка деле адамдын келгенин көргөн жок болсоңор керек. Бир гана туштагы адамдар буйрутма берип турушат деп каармандарыбыз аңдаган имаратты айтып, бир кезде каармандарыбыздын арасынан Жехун сиздин ашканаңызды мен сатып алам деп чыгат. Анткени алар капитанга боор уруй баштаган болчу. Капитандын иши аркага кетип, ал жаратарлык деле кылмышкерлерди кармай албай, пенсияга аз калгандыктан бир аз болсо да наамын көтөрүүнү каалап жатышкан. Ошондуктан Жехун мен үйлөнөм деп топтогон акчам бар эле. Бирок азырынча үйлөнбөй деле кое берем, анткени ал кызды көп деле жакшы көрбөйт болчум. Андан көрө бул ашкананы сатып алып ишибизди аягына чыгаралы. Мобаны сөзсүз кармайлы десе, башкалары да анын сөзүн колдойт. Бир кезде капитан Ко үйүнө келсе, аялы ага жини келип, мен 20 жылдан бери капитан деген сөздү угуп берип чарчап кеттим. Башкалар болсо биринин артынан бири көтөрүлүп жатышат, сен болсо ордуңан жылбай койдуң. Капитан деген сөздү өтө жаман көрүп калдым деп жаткан кезде, Терпеть не могу это слово. Меня выбрали капитаном студентов. Кызы келип
студенттердин капитаны болгондугун айтып, апасынын дагы бир жолу жинине тиет. Ошентип капитан Ко эртеси күнү башчысына барып акча сураса, башчысы такыр эле акча бербей, башка аргасы жок экендигин түшүнүп, буга чейин өзүнүн болгон топтогон акчасын алып келип жанагы ашкананы сатып алууну чечет. Ошентип алар эми ашкананын ээси болуп каалагандай олтуруп алып аңдай башташат. Эң биринчи эле кылмышкерлер олтурган терезеге үн угузуучу аппарат жармаштырышып, алардын үнүн угуп кирип чыккан кылмышкерлерди сүрөткө тартышып, бирок ашкананы жаппагандыктан кайра кардарлар кире берет. Бир күнү каармандарыбыз топтолуп сүйлөшүп калышып, биз ашкананы жаба турган болсок бизден күмөн санап калышат. Ошондуктан балким анча-мынча куурулган тоок нетин бышырып турарбыз. Келген кардарларга берип коебуз. Анан дагы биз аңдып жаткан кылмышкерлер тоок нетин алып турушат экен го. Аларга жеткирмиш болуп имаратты ичинен көрөбүз десе, бул ой башкаларына жакпай, мурдагыдай эле ашкананы иштетмиш болуп иштерин уланта беришет. Бир күн эле каармандарыбыз кылмышкерлер тарапта ызычуу башталгандыгын байкашат. Көрсө ал жерде эки түрдүү кылмыштуу топтун адамдары болгондуктан бири-бири менен сыналгын талашып урушуп кетишиптир. Анда алардын башчысы Хонг Жини келип маселени башкача чечели, экиге бөлүнгүлө дагы мушташкыла деп аларды чечиндирип алып мушташтыра баштайт. Окуяны үн жазуудан угуп жаткан каармандарыбыз менимче Баңгиза саткандар жеңсе керек деп ошолорду колдошуп, Хонг Баңгиза саткандар жеңди десе, каармандарыбыз аябай кубанып кетишет. Мы победили! Ошентип бир кезде Хонг адамдарынын бирин тоок нетин алып келди деп жөнөткөн кезде каармандарыбыз эмне кылышын билишпей, бул жолу этибиз түгөнүп калды деп кутулушуп, бирок эртеси күндөн баштап тоок нетин бышырууну чечишет. Анткени алар кылмышкерлердин бетин ачыш үчүн өздөрү жөнүндө такыр күмөн санатыш керек эмес болчу. Ошентип каармандарыбыз бешөө тең тоок этин алышып, ар бири бирден бышырып көрүшүп, кимдики жакшы болду экен деп жеп көрүшсө, арасынан мааныкы өтө мыкты болуптур. Бардыгы ал бышырган тоок нетин жешип, сенин туаса талантың бар окшойт. Мен мындай даамдуу тоок нетин жеп көргөн эмесмин. Кана эми өзүңдүн өнөрүңдү дагы бир жолу көрсөтчү десе, ошол малда кардар кирип калып, буйрутма берген кезде мага кесипти кийим кийип алып, тамагын бышыра баштайт. Кызыгы, ал бышырган тоок нети кардарларга дагы өтө жагып калат. Ошол күндөн кийин бул ашкана жөнүндө маалымат биринен бирине жетип, адамдар кезекке тура башташып, буга чейин жашыруун иштеп жүргөн тыңчылар ачык эле ашкананын жумушчусу болуп калышат. Ар бири ар кандай жумуштарды өздөрүнө бөлүп алышып, кардарларды тейлешип, арасынан Йонхону дагы деле унаага олтургузушуп, кылмышкерди аңды деп буйрук беришкен. Бирок кээ бир учурда ага дагы рациядан байланышка чыгып, жардам сурап жатышты. Ошентип капитан Ко бир күнү аялына өтө кымбат белек алып барып, анын ичинде толтура акча алып барып берген кезде аялы эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй калат. Кандай болбосун, каармандарыбыздын жумушу уланып, ал жердеги унаада олтурган Йонхо кылмышкер Мобени байкап, башкаларына байланышка чыкса, алардын эч бири жооп бербей, Йонхо жалгыз эле кылмышкерлердин артынан ээрчип жөнөп, бир кезде эки унаа эки жакка бөлүнүп кетип, Йонхо кайда барышын билбей эле ошол жерде токтоп калат. Ал мындан соң ашканага келсе, ашканадагылар сендеги кайда жүрөсүң? Биз бул жерде ордубузда турбай иш кылып жатабыз, сен болсо көрүнбөй кеттиң го. Калп эле жалкоолоно бересиңби десе, Йонхо Жини келип, биздеги тыңчыбызбы же ашкананын жумушчусубузбу? Силер бул жерге эмне максатта келгениңерди эле унутуп калган окшойсуңар. Мен Мобенин артынан куулап жетпей калдым, бирөөңөр дагы байланыш аппаратты көтөрбөй койдуңар. Деги бул жакка келген максатыңарды унутуп калдыңарбы деп бардыгы бири-бири менен ызычууга түшө баштайт. Анткени алар бул убакта дээрлик күнүнө $2000 өйдө таба башташкан болчу. Бир кезде каармандарыбызга ой келип, биз тоок нетинин баасын кымбаттатып салалы. Ошондо кардарлар кирбей калат деп баасын 3 эсе көтөрүп салса да, кардарлар такыр эле токтобой коет. Бирок өкүнүчтүүсү, алар канча күндөн бери иштеп жатса да, кылмышкер тараптан эч ким буйрутма бербей, балким өзүбүз эле аларга бекер тоок этин алып барып берербиз. Ашкананын ачылышын шылтоо кылып алып барып берсек болот да. Алардын буйрутмасын качанга чейин күтүп олтура беребиз деген кезде аларга башчысы коңгуроо кылып, каармандарыбызды тизип алып, кайрадан эле уруша баштайт. Силер канча күндөн бери бир кылмышкердин артынан аңдып эч эле баалуу маалымат таба албадыңар. Же болбосо аны кармаганга деле жакындабадыңар окшойт. Качанга чейин ушинтип жүрө бересиңер? Менин силерге бир маалыматым бар, ошону айтып коеюн деп жаткан кезде эле капитан Кого коңгуроо келе баштайт. Көрсө, коңгуроо кылган адам буйрутманы так эле ошол кылмышкерлер жайгашкан имараттан берип жатыптыр. Анда каармандарыбыз башчысын таштап коюп эле ашканага чуркашып, өтө катуу даярдык көрүп, аскердик кийимдерин кийишип, ал жакка киргенде кандай кылабыз деп мерчемдешип, бышкан этти көтөрүп алып жөнөп кетишет. Бирок көрсө, кылмышкерлер ал жерден буга чейин эле көчүп кетип калышыптыр. Ал жайды башка адам ижарага алгандыктан ошол буйрутма бериптир. Окуядан кийин үмүттөрү үзүлүп калган каармандарыбыз эмне кылышын билбей, арасынан капитан Ко такыр Жини келип, жакында биздин бөлүмдү жаап салышат. Анткени бизден жыйынтык такыр чыкпай жатат. Эми мындан жаман нерсе болушу мүмкүн эмес, андан көрө майрамдайлычы. Кана ичимдиктен ичели деп эле алдында турган бөтөлкөнү көтөрүп жиберет. Бирок эң кызыгы, ал бөтөлкө жанагы кылмышкерлерге арналып ичине дары кошуп коюшкан болчу. Анда капитан дароо өзүнөн кетип, аны керебетке жаткырышып, ошол мезгилде каармандарыбыз бири-бирине болгон жүрөктөгү сөздөрүн айта башташат. Жанындагылар бардыгы капитанга ишеним көрсөтүп, сиз негизи мыкты адамсыз, кылмышкерди кармай албаган мен ашкананы кандай деңгээлге чыгардыңыз десе, капитан Ко бул сөздөрдү туура көрүп, чындап эле бара-бара ашкананын иши оңолуп, алар жада калса сыналга чейин чыгышат. Ушундай күндөрдүн биринде алардын ашканасына Чо деген көз айнек тагынган адамдын келгендигин көрөбүз. Ал каармандарыбыз менен учурашып, мен силерге өтө мыкты сунушум бар. Силердин ашканаңарды франшиза кылып бүтүндөй өлкөлөргө ачкым келип жатат. Силерге жөн келген жокмун, акчасы жок адам деп ойлобогула. Кааласаңар көрсөтөйүн деп чемоданды ачып, толтура акча көрсөтүп, каармандарыбыз дароо эле макулдугун берип, жанагы адам ишке киришет. Бирок биз ушул жерде чындыгында бул Чо деген
адам ким экендигин түшүнө баштайбыз. Ал жанагы кылмышкер Мобенин колунда иштеген адам болот. Алар Баңгизатты өлкө боюнча оңой ташып сатуунун жолун издешип, сыналгыдан каармандарыбыздын ашканасы жөнүндө көрүп калышып, ар тарапка ашкана ачышып Баңгизат сатууну көздөшөт. Бул убакта капитан иштен кетүүнү чечип ашканада ишин уланта баштаган. Ошентип ар кайсы жерге ашканалар ачылып, башында иштер жакшы жүрө баштап, убакыттын өтүшү менен каармандарыбызга ар тараптуу маселелер пайда боло баштайт. Анткени кылмышкерлердин максаты алардан Баңгизат алган каардарларына толук этин жеткирмиш болуп, эттердин арасына Баңгизаттарды салып барып жатышкан. Ошондуктан ашкананын жумушчулары эттин даамына көп деле маани беришпей эптеп-септеп жасашып, Баңгизат эмес толук этин жегени келген каардарлар ар кандай жака арызданышып, каармандарыбыздын ашканасы тууралуу интернетке чыгып жаман сөздөр жазыла баштайт. Муну билген капитан Ко биринчи чонуга барып, эгер мындай боло бере турган болсо ашкананын бардыгын чаптырып саламын. Башында бардыгы жакшы болот дедиң эле, эми болсо бардыгы артка кетип жатыптыр. Кол алдындагы жумушчулардын бардыгын текшергин деп ал жерден кетип, өздөрү да текшерүүнү чечишип, чон ачкан жаңы ашканаларда иш кандай болуп жаткандыгын текшере башташат. Анда каармандарыбыз толук эти жеткирилгенден аны дароо эле ыргытып салгандыктарын байкашып, анын ичинен кичинекей нерсени гана алып кирип кеткендигин көрүшөт. Ошондо гана каармандарыбыз маселенин кайда жаткандыгын түшүнүштү окшойт. Анткени толук этин буйрутма бергендердин бардыгы Баңгизат чеккендер болуп чыгат. Бул убакта каармандарыбыздын арасынан этти мыкты бышырган ма ашканалардын бирин текшерип жатып, ал жердеги жумушчулардын бардыгын Кытайдан келген кылмышкер экендигин байкап, ма өзү дагы Кытай тилин түшүнгөндүктөн алар менен мушташууга киришет. Бирок анын баты эле эсин оодара чабышып, бул тууралуу кылмышкерлердин башчысы Мобе дагы билип, анын тынч экендигин көрүп, биздин ишибиз жөнүндө маалымат чыгып кетиптир деп катуу жини келет. Биз ушул жерде Мобе дагы Кытайдан келген кылмышкер экендигин түшүнөбүз. Ал буйругун берип, бул тынчны дагы ишти баштаган чонду дагы өлтүрүп салгыла деп ал жерден кетет. Бул убакта каармандарыбыз эмне кылышын билбей турган кезде эле бейтааныш адамдар аларга коңгуроо кылат. Көрсө жанагы зөөкүрлөр мааны байлап алып аны өлтүрүүгө кирише башташыптыр. Анда каармандарыбыздын арасынан Жанк маанын кайда жүргөндүгүн уюлдук аппарат аркылуу билип, унагы олтуруп алып аны дароо эле издеп жөнөшөт. Бул убакта кылмышкерлер жерди казып байланып турган ма өзүнө келет. Ал таңылган колун оңой эле чечип, ал жердеги адамдардын бардыгы менен мушташып, мени жөндөн жөн эле тынч болгон деп ойлоп жатасыңарбы? Мен силерге окшогондордун көбүн көргөм деп эле чекеден уктатып салат. Каарманыбыз аягында франшиза ачабыз деп баленин бардыгын баштаган чондун байланып тургандыгын көрүп, ага жини келип эле шапалак менен бердирет. Ошентип ма кылмышкерлердин биринин унаасына жармашып алып, алар кайда барса ошол жака жетип барып, Мобе Баңгизатты сатуу үчүн дагы бир кылмыштуу топко жолуккандыгын көрөт. Анда каарманыбыз мен эми эмне кылсам деп ойлонуп, бир кезде чөнтөгүндөгү уюлдук аппаратын алып, тартип сакчылар келе жаткандай өндө коюп койсо, ал жердеги кылмышкерлер бири-бирин күнөөлөп эле мушташ башталат. Бир кезде маанын уюлдук аппарат аркылуу таап алышып, башка каармандарыбыз дагы ал жерге келип, биз ушул жерде каармандарыбыздын иштери оңунан чыкпай жаткандыгы менен жөнөкөй адамдар эмес экендигин түшүнөбүз. Анткени алар кылмышкерлер көп санда болсо дагы эчтекеден коркпой, аркага кайтышпай, душмандарга тике карап мушташууга киришишет. Ошентип алар көп сандагы кылмышкерлерди жок кылышып, Мобе бир кезде адамдарынын бири менен акчаны алып качып жөнөп, анын жанындагы Саны деген кыз дагы өтө күчтүү мушташат экен. Анткени артынан кубулап бара жаткан капитан Кону бат эле уртугума калып, бир кезде ма жетип келсе, аны деле көзгө илбей сабап салат. Бирок каармандарыбыздын арасынан Жанк келип ал кыз менен тең тейлаша мушташып, ошонун гана алы жетип тескерисинче Саныны сабап салды. Бул убакта Мобе кичинекей кайыктардын бирине олтуруп алып качып жөнөгөн. Көрсө капитан эбак эле анын артынан жетип кайыгына секирип түшүп, Мобе дагы аны көрүп калып экөөнүн ортосунда мушташ башталат. Ошентип экөөнүн ортосундагы мушташ көп кууланып, акыр аягы чарчап деле калышып, бири-бирин бир убакта урушуп экөө тең эсин жоготот. Бир кезде эсине келген капитан акыркы күчү менен Мобеге барып, анын бутун тиштеп алып эптеп-септеп колго түшүрөт. Ошентип окуя болгон жерге тартип сакчылар жетип келишип, каармандарыбыз кылмышкерлердин бардыгын байлап коюп, өздөрү олтуруп алышыптыр. Биз ушул жерде Ма менен Жанк экөө бири-бирин жакшы көргөндүгүн түшүнөбүз. Анткени эки каарманыбыз бири-бирине башкача карашып эле бир маалда баштап жиберишет. Ошентип каармандарыбыз көптөн күткөн күн келип, бардыгынын наамы көтөрүлүп, кубанычтары койнуна батпай жаткан жерден тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ичибизде өзүбүз дагы билбеген, бирок элге пайдасы тийген таланттарыбыз болсо, ошолорду чыгара жүрөлү.